Салам достор, кандайсыздар? Мирел экөөбүз кайрадан сиздер менен биргебиз. Салам достор, кандайсыңар? Күнүңөр кандай өтөйүн деп же өтүп атат? Ошентип жаз мезгилинин биринчи айындагы соңуна чыгаралы деп, футболкаларды кийип, ысык, күн ысып туфлилерди алып чыгып баштадык болуш керек. Бүгүн болсо биз пландаштыруу жөнүндө сөз кылып атабыз. Анан мен дароо эле биздин катталуучулардан сурагым келип атат да, негизи жашооңузду пландаштырып жашайсызбы? Ушундай адат барбы? Пландаганды жакшы көрөсүзбү? Ылдый жакка жазып коюңуз. Андан тышкары бизге WhatsAppка жазсаңыз болот. +1 301 760 60 70 сандарына. Мен болсо мурунку подкасттарда айткандай элечи, мен пландаштырган жакшы аракет кылайын дейм. Кагазга жазам же компьютерге киргизем. Бирок болсо ошол план менен көбүнчө учурда жашабай калат экенмин да. Кандай мындай импровизация көп болуп кетет экен. Анан ошондо түшүндүм. Мага көп нерсени жазыш кереги жок экен. Мисалы күнүмдүк мен тияка барам 1 саат, 2 саат жүрөм, 2 сааттан тияка барам. Же андан тышкары болсо да тиги мен ошондон токтоттум да. Мындай убакыты менен жазбай эле коеюн. Бир жума бар, бир жуманын ичинде мисалы мага 4 нерсени кылышым керек экен. Мындай деп туруп күндөргө таратып коем. Мага ылайыктуу эме болгон. Всё. Ошондо ишке ашат деп туруп. Көз гений экенбиз да берели. Деп туруп, болбой калды, анда бир иш кийинки жумага кетти. Эчтеке болбойт деп туруп жашап берет экенмин да. Анан мага бул кичине жеңилирээк болуп, көп нерсе бүтө баштады да, мурунку кара. Мурун иштекесин кубаныч менен да жасайсың. Мурун иштекесин 2 күндү план менен жашап койгон эле, 3-үчү күндө эчтеке кылгым келбей калды деп отуруп калаттым да. Негизи айтылгандай мурунку подкастты угуп көрүңүздөр, өтө кызыктуу подкастта жакшы сөз кылды, Аку жакшы бир информация тапты. Негизи адам пландаштырганда же пландаштырбаган бул негизи адамдын типине да жараштуу болот экен. Типологиясынан көз же культурасын, мисалы айтканда эле немецтер деп коет эмес белек биз кыргыздар. Биз кыргыздар антип жашалбайт экенбиз. Немистер болсо жайында көмүр сатып алатса, биз кыш келгенде кар түшкөндөн кийин 2 жолу кар түшкөндөн кийин ишибиз. Бул өзүбүздүн типология, бул нормалдуу нерсе. Негизи план дегенде биз жашоонун ар тармагында план курабыз. Мисалы бизнес план кургандар бар. Бизнес жүргүзүп акчаны эсептеп пландагандар бар. Бул керектүү нерсе. Бул өтө керектүү нерсе. Болбосо күнүмдүк кирешең, күнүмдүк чаржайып кете берсе, сен банкрот болосуң. Анан үй бүлөнү пландаштыруу бар. Бул дагы абдан маанилүү нерсе. Мисалы, могул жылы мен мондай балалуу болгум келет. Мондай балалуу деп айтпайынчы, эми ал Кудайдан. Бирок мен могул жылы балалуу болууну пландайм. Демек, мен ошол баламдын төрөлүшүнө азыр даярданып коюшум керек, Болбосо балаң төрөлгөндөн кийин же сен ага кесип бере албай, же бала бакчага бере албай, жашоосун кыйнабайчы, алдын ала пландаш керек. Же болбосо баягы мен жогоруда айта кеткендей, үйлөнүү боюнча, же турмушка чыгуу боюнча. Мен өзүм кызыма айтып калам да, 25 жашка чейин турмушка чыкпай, жашооңду ошого чейин могул-могуларды кылып алам деп пландаштырып ал, депчи, өзүң инсан катары калыптанып, мындай жетилген, зрелый инсан болуп калыптанып калышың керек деп айтып калам да. Ансыгандай мен азыр аябай кубанам кыздарга. Мурун 23төн ашып кеткенден карадалуу болуп калдым деп басынышчу да. Азыр болсо мен 27-28 жашымда турмушка чыгам, мага жетет, нормалдуу деп пландап калды да. Ушул сыяктуу маанилүү нерселер бар пландай турган. Анан жылдык пландар бар, айлык пландар бар, четверть деп коет го, эмне деп койчу эле? Кыргызча эстей албай атам. 4 бөлүү черек бар, анан кийин пландар бар, анан жумалык пландар, анан күнүмдүк пландар бар. Бирок баягы жазганды жакшы көрбөгөнүм менен мен мисалы билем да, күнүгө эртең менен турганда мен жумушка мончада барып калышым керек, жумушумда момон жасашым керек, бул саат мынчада буну кылам, кечинде саат 7де сөзсүз дасторкон жайып, курсактарын тойгузуп, 8де жатканга даярдана башташ керек, душка барыш керек деген сыяктуу мындай пландарың бар. Аны жазбасаң деле жашоо сени мажбурлап коет да, эстеп калгангачы. Айла жок. Анан бирок мында мен үчүн мунун жазуунун кереги жок. Кээ бир адамдар болсо дептерге түшүп жазылмайынча аткара албайт. Чынында ошондой эле ушул адамдарга организм уже өзү түзүп коет эмес беле. Мен бир таанышым бар, ал болсо 10го жакын чогулуштар болуп калганда, эми достор менен отуруп калганда, ал аны карасаң, ал мондай бетин карасаң, бул мурун эле уктуп аткан адам да. Биз менен эмес да, мынтип отурат, 10-11 өтсө, ал болсо болбой калат. Эптеп эле болбой. Анткени ал организм боюнча ал 10до жатмай эме болуп калган да адам. Анан эртең менен 5-6ларда туруп алып иш кылып жүрө берет да, ал бодрый болот. Биз эптеп 8-9да туруп атсак, ал кезде уже 4-5 ишти кылып бүтүп койгон да. Негизи адам өзү ушундай болуп эме кылган да. Чынын айтканда мен
адамга бизге менин айткандай мен күнүмдүк жашоомду кээде пландаштырбайм, бирок эң глобалдуу керектүү маанилүү нерселерди кылам да. Анан бир семинарда укканда мындай жакшы нерсе сунуш кылышканда адам 4 бөлүккө бөлгүлө дейт. Мына 4 бурчтук. Ошо 4 бурчтукту дагы мындай ортосун бөлгүлө 4кө бөлгүлө дейт. Эң өйдө оң жагына срочный, анан кандай десем, срочный деген маанилүүнү жазга дейт. Бул жагына несрочный, бирок маанилүү дейт. Ылдыйкы сол бурчуна кандай десем, срочный нерсе, бирок маанилүү эмес. А бул жагына кандай жанагы несрочный, не маанилүү жазып койгула дейт да. Ошондой 4 бөлүк көрүнөт дейт да. Ошондо срочный маанилүүнү силер биринчи аткарасыңар. Несрочный, бирок маанилүү, бирок ал убакыт аз келген жок, аны бирок обязательно кылыш керек. Анан бар болсо жанагы срочный, бирок маанилүү эмес, маанилүү, бирок срочный эмес деп айтпадыкпы? Ошондой бөлүк болот. Анан кийин болсо аяна келип туруп жанагы маанисиз да эмес, срочный да эмес, аны болсо кийин калтырып койсоңор болот да. А эми срочный маанилүү болсо анда силер ишке аткара. Ушундай эгерде ошол графадачы срочный эмес, маанисиз эле, майда чүйдө дегенге кийим алыш керек эле деген болуп, аябай маанилүү керек деген жакта мисалы окуш керек болсо экөөнүн орду алмашып калса, анда болду да, хаос башталат. Ал адам кээде алып коюп эле сонун жүрө берет, муну галочка коюп коет, андан ары кетет. Бир графадан бир чыкты. Андан мурун тетрадьтын биягын ачса, ал жакта негизи башкача жазылып турган. Албетте бул жөн гана тамаша. Адамга жараша, адамга. Бирок пландачыда нерселер бар болуш керек дейм да. Мирел мисалы тил үйрөнөм, айдоочулук күбөлүктү алам, бул курсту окуп бүтөм деген нерселер бар. Буга мисалы дедлайн коюп биз өзүбүздү давай кыл, аку деп мындай бир аз чымырткантпасак кала берет. Мисалычы ошол жагы бар да. Анан ал үчүн мен деген мисалы марттан баштап курска барам же майдан баштап курска барам десең, анда бар тур акчасын төлөп сал, айла жок барасың да, анткени акчаңа жалко. Ооба. Ушул сыяктуу биз өзүбүздү кээде мажбурлашыбыз керек болуп калат. Мисалы болсо жана спорт менен машыгууну мен негизи каалайм, жакшы көрөм, бирок жалкоомун да эле эме чуркап коюудан же эмеден. Футбол ойногондо достор менен жумада бир жолу чыгып калам да. Эң болгон спортум ошол эле болчу да. Анан мен өзүмдү мажбурлайын деп атып, кандай мажбурлашым керек? Үйдөн эч качан кыла албайсың. Турнигим бар, тигинин бар, бунун бар, аны алып койгом эмес, мүмкүнчүлүк бар кылганга. Интернетте, Инстаграмда жана эме сохранить этип коет го. Көп мындай машыгуу нерселердин баары бар. Бирок эчтекесин кыла элекмин. Эмне үчүн? Мен планга чөткү койгон жокмун. Макул. Планды дагы аткарганга мен көп деле эме эмес экен, чыгым жок экен. Ошол жакшы берет экен. Спорт залга барам да канча 3000 айына төлөп сал. Деп туруп, анан жумада 3 жолу барасың. Эмне гана болбосун. Сен албетте барасың. Күйүп кетет дейсиң да барасың. Мүмкүн бир эмени эметесиң, бирок анан барасың, анткени акча күйүп кетет деп. Кээде ошондук чында мажбурлаш керек экен. Ушундай иштерде жанагы коуч, психологдор смарт максатты кантип ишке ашырыш керек деп жардам берет го. Ошону деле кээде баягы адистерге кайрылып туруп, канткенде мен муну ишке ашырам деп койсок, бизде жардамчылар бар да. Мисалы, мондай кылсаң болот деп кеңешин берген. Канча убакыт аласыз бар? Дагы кичине сүйлөшсөк болот. 1-2 факт айтып коеюн. Менин эмемде мындай кылам. Эртең менен туруш үчүн эмне кылчумун мурун? Мен будильник койчумун, 4 будильник койчумун. Анан телефонду мындай алыс полканын үстүнө коюп койчумун. Сен айла жок, туруп өчүрөсүң. Анан кайра жатып алсаң, кайра 4 будильдигиң иштейт. Айла жок койгонга ачылат. Ооба, айла жок ачылат. Ушинтип мажбурлайм да. Антпесе кандай кылам? Антпесе кайра жаздыкка киресиң. Жакшы. Достор, бизде болсо сиздердин сунушуңуздарды, оюңуздарды, пикириңиздерди күтөбүз. Ылдый жакка комментарий кылып жазып коюңуз. Андан тышкары Алкитап Чекит медиа сайтына дагы катталыңыз, биз менен бирге болуңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.